Салам достор, мен кече бир окуяга кабылдым. Ал окуяны Инстаграмга коомчулук менен бөлүшсөмбү же бөлүшпөй эле койсомбу деп эки анча ойдо болуп уктап туруп, анан бирок бөлүшүүнү туура көрдүм. Бишкек шаарыбыздагы белгилүү түрк ресторанынын биринде кече Уста деген ресторан эжемдин туулган күнүн майрамдап жатып, түрк улутундагы официант буйрутма берейин десем, орус тилинде кайрылсам, орус тилин да билбейт экен, кыргыз тилин да билбейт экен. Мени түркчө сүйлөңүз дейт. Мейли дедим. Анан орус тилиндеги официант чакырды. Бир аздан кийин эжемдин туулган күнү менен куттуктатып коеюн деп администраторуна кайрылсам, администратор дагы мага түркчө сүйлөңүз дейт. Мен орусча жана кыргызча билбейм дейт. Достор, биз кайсы мамлекетте жашап атабыз? Биз Кыргызстан деген республикада жашап атабыз го, туурабы? Мен кыргыз тилинде кайрылган жок, мен орус тилинде кайрылдым. Биздин расмий тилде кайрылдым. Оозумду ачып эле калып калдым. Биз түрк ашканасын жеш үчүн демек түркчө сүйлөшүбүз керекпи же биз Турцияда жашап атабызбы депчи? Эгерде кимде ким мына ушул Уста деген ресторандын жетекчилерин билген болсо, Уста деген ресторандын кызматкерлерин билген болсо, айтып коюңуздар. Кыргызстан деген жерде бизнес кылып атабы? Кыргызстан деген жерде иштеп атышабы? Демек расмий тилди билиңиз. Мейли кыргыз тилин билбей эле коюңуз, расмий тилди билиңиз, орус тилин билиңиз да. Биринчи официанты билбесе, администратор билбесе, биздин мамлекетте жүргөндөн соң биздин мыйзамдар иштеш керек.